Кыргызстанда мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча иштер жигердүү улантылып жатат. Бүгүн биз өлкөдөгү алдыңкы медициналык окуу жайлардын бири кыргыз тилин окутуу процессине жана студенттердин күндөлүк турмушуна кантип киргизип жатканын айтып беребиз. Аракет жасап атабыз, буюрса жаңы ийгиликтерге жетебиз дейбиз. Бизди ушуга стимул берген мына ректорубуз баш болуп, проректорлор окууга барып атат. Экинчи окууну башташты. Сертификаттарды алып атат. Кыргыз тести тапшырышып атат. Иш кагаздары активдүү которулууда. Айрым бөлүмдөрдө документтердин 50% кыргыз тилинде. Infodux электрондук системада сырттан кирген документтердин 40%, чакан документтердин 41% мамлекеттик тилде. Жыл сайын өтүүчү эл аралык конференциябызда тилди окутуу боюнча өзүнчө секция бар. Ошондой эле индекстелген журналдарга 20 илимий макала кыргыз тилинде жарыяланды. Бүгүнкү күндө илимий изилдөө иштерин карай турган болсок, акыркы 2 жылдардан бери билим берүүдөгү жана медицинадагы инновациялык жылда өтүүчү эл аралык илимий практикалык конференциянын алкагында 20 кыргыз тилинде илимий макалалар жазылды жана бул индекстелген басылмаларда чыкты. Ошондой эле кыргыз тилинде патенттер алынды. Бүгүнкү күндө 9 патент кыргыз тилинде алынып, окуу жайдын капчыгына келди. Ал эми кыргыз тест боюнча окутуучу кызматкерлердин мамлекеттик тилди билүү деңгээлин баалоодо 80 окутуучу, профессор курамы жана кызматкерлер тапшырып, анын ичинен 50 кызматкерибиз кыргыз тесттин А1, А2, В1, В2, С1 деңгээлдерин көрсөткөн тастыктамаларына ээ болушту. Ошондой эле кыргыз тилин үйрөнүү боюнча курстар жылда уюштурулуп, алгылыктуу мыкты методиканы алып жүргөн окутуучулардын курстары үзгүлтүү уюштурулууда. Бүгүнкү күндө дагы 30дай окутуучу кызматкерлерибиз окуп жатат. Ийгиликтер жаман эмес. Ал эми гуманитардык сабактар кафедрасы кыргыз тилин өнүктүрүүгө кошкон салымы зор. 2018-жылдан баштап кыргыз тил сабагы киргизилген. Азыр кыргыз тил сабагы 3-4 семестрге берилет. Ошондой эле кафедрада 2 студенттик клуб бар. Таланттар клубу жана адабият клубу. Клубдун мүчөлөрү биздин окуу жайдын эле эмес, башка мамлекеттик деңгээлде иш-чараларга, сынактарга, фестивалдарга катышып, алдыңкы орундарга ээ болуп келишет. Биздин балдар кыргыз тил сабагына аябай маанилүү деп көңүл буруп, жакшы катышып беришет. Саламатсыңыз Дарби, менин атым Пратам, мен Индиядан келдим, мага Кыргызстан абдан жагат. Саламатсыз Дарби, менин атым Gaurav Jadov, мен Индиядан келдим, азыр мен кыргыз тили окуп жатам. Бик терге талпана, казмат калам калкама, мен жетпесем, ким жетет, мекененден баркана. Улууларды тандаймын, ак бата санжи наймын, ак ийлет деген бар, ийлесимда сенмен. Айланбаймын бечелге, кеткин келбек четелге, бар күчүм бар эмгегим арналса экен мекенге. Биздин студенттер жана бүтүрүүчүлөр кыргыз тилин гана үйрөнбөстөн чыгармачылык иш-чараларга да активдүү катышууда. Алар Аяш 4 тасмасына тартылып, өз талантын көрсөттү. Ал эми окутуучубуз Гүлнара Аманбаева кыргыз тилинде Википедияга илимий макалаларды жүктөгөн алгачкы адистердин бири болду. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү биримдикти жана маданияттар аралык диалогду бекемдөөгө карай маанилүү кадам болуп саналат. Эл аралык жогорку медицина мектебинде чет өлкөлүк студенттер кыргыз тилин ийгиликтүү өздөштүрүп, коомдун бир бөлүгү болуп калгандыгынын үлгүсү болуп саналат.